Учурда англис тил мектепке да жогорку окуу жайынын студенттерине аябай зарыл болуп турат. Өзүңүз көрүп атасыз, студенттер өз окууну бүткөндөн кийин Европа, Америка, чет өлкөгө аябай көп чыгып атышат. Айыл жергелеринде англис тили эми күчтөр жетишинде окутуп атышат. Ушул англис тил мугалимдерине жогорку окуу жайдагы иштеген, мектептерде иштеген мугалимдерге айлыгынан сырткары бир аз кошуп берип, ошолор кружокторду өтсө, ушуга кандай дейсиз? Баягы карапайым колунда жок адамдарга аябай кыйын экен. Эми колунда барлар балдарын окутат экен. Кандай болсун табып, жанагы курстарга англис тилине берип атат. Азыр англис тили эми аябай керек болуп калды да. Көрүп атасыздар. Ушуга кандай дейсиз? Ушуну ишке ашырсак болобу? Суранып атышат. Көп ата-энелер ушуну суранды да. Бул боюнча бардык класстарга эң сапаттуу жаңы муундагы китептер менен толугу менен камсыз кылуу иштерин жаңы жылдан кийин баштайбыз чыгарып. Бул эл аралык деңгээлдеги китеп менен мурда жеке менчик мектептерде пайдаланып сатып алып келчү ата-энелер азыр ар бир балага бекер жеткирүүнүстөн иштейбиз. Рахмат. Жаңы жылдан кийин аракет кылып атышыптар да, жакшы болот экен, бирок жанагы мен айткан суроо. Ал сурооңузга биз сиздер билесиздер 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда кийинки класстарда 10-11 класста тереңдетилип окутулганга сааттар көбүрөөк бөлүнөт балдардын тандоосу боюнча. Ошондо англис тилин дагы тандаса а жерде өзгөчө көп сааттарда кетиши мүмкүн. Атайын англис тил багытында сабакты окуучуларга шарт болот экен, а? Ал жакшы болуп тур. Анда мына чет жогорку окуу жайдагы иштеп жаткан мугалимдердикин каржы министрлигинен эгерде мүмкүнчүлүк болсо карап берсеңиздер, студенттер дагы суранат. Биз дагы азыр ошол бүтүндөй жогорку окуу жайдын мугалимдерин англис тили боюнча билгичтиктерин, көндүмдөрүн окутуп атабыз азыркы учурда. Ошол эле учурда тилди билген волонтерлордун санын көбөйтүү боюнча эл аралык коомчулук менен иштеп, аларды айыл жерине жөнөтөбүз. Доктор Шашаевна, жакшы аракеттерди жакшы кылып атасыз, көрүп турабыз, иштеп атасыз. Эми күчүңүз жетишинче баарын жасап атасыздар. Кудай кааласа жаңы жылдан кийин ушул иштер ишке ашат деген ойдобуз экен. Элдерге ушинтип жеткирип койсок болот, а? Кудай кааласа болот мына немеден кийин деп. Жаңы жылдан кийин англис тил сабактары, китептер чечилип атат маселе деп, а? Китептери менен эң мыкты китептер менен камсыз кылабыз. Рахмат. Каржы министрлигине дагы бир сунуш бар да. Баягы күндө айттык эле, Кудай кааласа бюджетти карап атканда айтып койбосок дагы болбойт. Ошол эле жогорку окуу жайларда жанагы бала бакча, мектептердеги билим тармагындагы күзөтчүлөр менен техникалык кызматкерлердин айлык майыналарыны көптөн көп суранып атат. Өзүңүздөргө эле кайрылып атса керек. Ушундагы бир жакшы көңүл буруп, Кудай кааласа 2025 бюджетине кошуп берсеңиздер, аябай жакшы болот. Судар Самеш азыр ошол боюнча бул система эле эмес, бардык эле бюджеттен бага ала турган ушундай техникалык иштеген жумушчулардын айлыктарынын анализ жүргүзүлүп атат. 23-чинде баа этап менен карайбыз деп атабыз. Рахмат анда. Менде суроо жок. Рахмат.